Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Дарик Хасанова. Бүгүн ушу Gmail сатып иштеген бот жөнүндө сиздерге түшүндүрмө берип келсем. Буга чейин дагы мен видеом чыккан. Бул бот жөнүндө азыр акчасын чыгарып көрсөтүп берейин. Ал убакта акчасын чыгарып көрсөтүп берген эмесмин. Азыркы убакта менин балансымда 62 рубль турат. Азыр ушуну чыгарып көрөбүз. Вывести кнопкасын басабыз. Биз кайсыл жака чыгарабыз, ошону жазышыбыз керек. Kiwi номер үстү жазабыз. Бул номер белгиленип калыптыр. Мен башкага чыгарышым керек. Вывести. Ошондо Payr'ге чыгарып көрөйүн. Payr'имки жазылган экен. 5 рубльден өйдө чыгат экен. Бизде азыр 62 рубль бар. Бул жерге 62 деп жазабыз. Негизи бат түшчү, азыр көрөбүз. Спешно кетти дейт. 1 сааттын ичинде түшөт деп жазыптыр. Ага чейин мен эми бул жактан кантип иштейбиз ошол жөнүндө сиздерге түшүндүрүп турайын. Бул жактан иштегенде 7 күндө текшерилет кыздар. 7 күндө основной баланска өтөт, ошондо чыгарып алсаңыздар болот. 7 күнгө чейин сиздерге текшерилип, анан 7 күндөн кийин основной баланска өткөндөн кийин анан чыгарып алсаңыздар болот. Кандай кылабыз бул жерде? Ушул жерди басабыз, күтө турабыз. Email дейт, ушундай болуп, пароль ушундай болуп ачылышы керек дейт. Пароль ушундай болуш керек. Эгерде андай болбосо дейт, сиздерге акча төлөнбөйт дейт. Биз кандай кылабыз азыр? Биз emailга киребиз. Emailга кирип, бул жерге добавить аккаунт дегенди басабыз. Анан Google'ду белгилейбиз. Google'ду белгилейбиз дагы. Создать аккаунтту белгилейбиз. Создать аккаунт. Для себя. Бул жерге имя. Бул жака жазып койгон email кандай болуш керек экен. Бул жерге өзүңүздөр кое бересиздер. Мисалы үчүн бүгүн 16-сы месяц март год деп туруп 1993 дейлик дагы. Пол деп туруп мужской дейлик дагы. Далее басабыз. Создать деп туруп, буну басып туруп, анан буну апарып коюңуздар. Ушундай болуш керек экен. Мынакей коебуз дагы. Далее басабыз. Эми паролго биз өздөрү берген паролду коюңуздар, достор. Мына бул парол коюлбаса дейт, биз аккаунтка төлөп бербейбиз деп жазылыптыр. Copyright этип алыңыздар. Үстүнөн бассаңыздар, copyright этилет. Ушу паролду коебуз. Номер телефонго биз улабайбыз. Пропустить басып өтүп кетебиз. Далее басабыз. Принимай дегенди басабыз. Мынакей бизге жаңы аккаунт ачылды, достор. Биз эми бул жака кирип туруп, готово дегенди басабыз. Проверка дейт. Подождите деп жазылыптыр. Сиз чын эле адашпай бардыгын туура кылдыңызбы деп сурап атат. Да деп жазабыз.
Номер улабадысызбы дейт. Жок, улаган жокпуз. Буну басабыз. Эгерде номер уласаңыз, почта улабадысызбы дейт, резерв. Жок деп туруп басабыз. Үч күндө текшерилип калыптыр азыр достор. Жакшы, мурун 7 күндө текшерилчү. Ушинтип эле иштей беребиз. Ошондо ар бирине 4 рубльден төлөп берет экен. Азыр биздики холдто турат, көрдүңүздөрбү? Бул текшерилгенден кийин анан баланска өтөт. Бул жагыбыз 0 болуп турат. Эми биз азыр Payeer'ге кирип көрөлү. Payeer'ибизге акчабыз түштү. 1 сааттын ичинде түшөт деген акчабыз азырынча түшө элек экен. Эми сиздерге экинчи саат. Достор, мен балансыма Gmail боттон 62 рубль эч кандай комиссия албай келип түштү. Мына кайсыл боттон келгени дагы бул жакта жазылып турат, Gmail бот деп. Демек, бул бот төлөйт экен 100%. Азыр дагы иштесеңиздер болот. Ар бир email ачканыңыздарга 4 рубльден төлөйт. Баарыңыздарга ийгилик. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздерден комментарий, лайк, подписка күтөм. Аман болуңуздар.